Жалал Абад облусунда бруцеллез оорусуна чалдыккан балдар көбөйдү. Алсак жыл башынан бери 289 адам бул илдетке чалдыккан болсо, алардын басымдуусу жашы жетелик балдар болду. Илдетке 13-14 жаштагы өспүрүмдөр көп кабылууда. Пайыздык чем менен алганда илдетке чалдыккандар өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 23%га көбөйгөн. Мунун алып караганда көпчүлүгүнүн жанагы айыл жергесинде жашаган жашоочулар арасында көп катталууда. Булардын ошол үйүндө кандайдыр бир кармаган мал жанактары болот. Бирок ал жерден алып караганда ошол оорулуу мал менен контакт болгондугун өздөрү деле билбейт. Бирок үйүндө малдарды кармашат. Малды алып сатуучулар дагы болуп калат арасында. Ошондон жууп калыш мүмкүн деген божомолдор айтылат негизинен. Бруцеллез жаныбарлардын жана адамдын нерв, жүрөк кан тамыр, сөөк муундарын жабыркатуучу жугуштуу оору. Бул ооруга чалдыккан адамдын алгач алды кетип, чыйрыгып, эти ысыйт жана башы ооруп, кара тер басат. Кээде муундар кыймылдабай катуу ооруйт. Негизинен бруцеллез оорусу 3 айга, айрым учурда 1-2 жылга чейин созулат. Эгер оору өтүшүп кетсе, оорулуунун ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөп, жумушка жарамсыз болуп калат. Бруцеллездин ооруну козгоочу таякчалары сүттө 10 күн, ал эми этте 40 күнгө чейин жашайт. Сүттө же этте абдан бышырбагандык жарандардын бул илдетке чалдыгуусун шарттайт. Бул коркунучтуу илдеттин алдын алуу үчүн оорулуу малды өз убагында таап, аны союп, этин жок кылуу керек. Алсак Жалал Абад шаарында 5057 мал идентификациядан өткөн, бирок анын 3000дейинен пландык анализ алынып, анын ичинен 22 уйдан бруцеллез илдети аныкталган. Бугундан ашык адам катталды, анын толук кандуу эрежеде турат, бөлүспөктө турушат булар, толук кандуу эрежеси менен кармалат. Малдын арасында бир 21-жылы жыл башынан 11 айдын жыйынтыгы боюнча 22 баш малдан катталып, 16 башы союлду бүгүнкү күндө, калгандары акты менен турат, бир 10 күн ичинде сойдурабыз. Ушулай жыл этегине чейин сойдурабыз булардын баардыгын. Мына сайгандай эле мынакей. Басмаса. Мына басыңар болду, автоматик болду. Тырт дейт өзү. Болду, түштү. Тамак. Ушул тапта Сузак районунда жылкыларды идентификациядан өткөрүү иштери жүрүүдө. Буга чейин бул жөрөлгө жакшы колго алынбаган айтылат. Район аймагында расмий эсепте 95 000 мал жандык катталган. Жыл башынан бери 170 малдан оору аныкталган. Анын 19-у союла электиген, 15 күн аралыгында жок кылынаарын айтышат. Аймакта быйыл бруцеллез оорусун жуктургандар да көбөйгөн. Аны адистер жарандардын ветеринардык адистер менен тыгыз иштешпегени менен түшүндүрүшөт. Бүгүнкү күндө бизде айтып коеюн, Сузак районунда бир аз көрсөткүчтөр былтыркыга салыштырмалуу бруцеллез адамдары көбөйүп баратат. Бул баягы мен ойлойм, ушу биздин жарандар кошкой мамиле кылбай, ушу ветврачтар менен тыгыз иш алып барып, палашын сыккан баягы оң белги берген малдарды өз учурунда сойдуруп, ветврачтарды баягы тоскоолдуксуз үйүнө киргизип, анан ушул азыркы идентификациянын толук кандуу ишке ашып кетпегендиги бирден бир себеп болот. Баягы малдын кыймылы толук ушул көзөмөлгө алынбай, ушу айрым малдары мал ээлери тараптан ошо малдарына бирка салдырбай, же болбосо жылкысына чип салдырбай атканын кесепетинен да ушул оорулар ошо малдын так санында аныкталбай. Мал жандыктардын баарын көзөмөлдөп текшерүүдөн өткөрүп турууга мамлекеттин чама чаркы жетпейт. Андыктан колдонуп жаткан бардык сүт эт азыктары таза деп эч ким кепилдик бере албайт. Сактыкта кордук жок дегендей, ар бир жаран өз ден соолугуна сак болуусу кажет. Дарыгерлер мал этин бышырууда көп кайнатууну жана сүттү да абдан бышырып ичүүнү сунушташат. Бибисара Оразалиева, Шаразат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.